ошону чыгараттырам силерден. Кайсы тарапка дагы? Senin de karttan apan vardı. Biz kim tartkanı kelgenini surap alış керек пе? Çimberdi degen men Силерде ошол бээңерге куюп коюптур ошол чимберди деген дегенди жатта ошол. Айттыңыз. Бардыгын айтты. Чимберди yolsa çimberdi деп. Biz олардын үнүн укпайбыз. Siz айттыңыз. Biz айттыңыз onu. Ошону biz ошондан biz sarpirözү. Мыналар тарбиялап койгула деп, алы кыргызда сөз бар. О чачын ал десе башын алып келет. Ошол агай айтып атпайбы? Эй, ана балдарды тарбиялап койгула деп, 3-курстун балдарына жол ачып коюп атат да. Ошо балдардын убалына ham ошол агай жооп бериш керек. Агай, биринчи агай соттолуш керек. Мен мнением ушундай, мен жеке мнением. Суукта да сактадым баламы, суук өтөт, балам жылуу кийин, тамак ичкин деп. Ушуга келгенде эч такыр сактай албай калдым баламы. Эми бул дагы туура элге көрүнүш керек, эл билиш керек. Мынандай болуп атат. Паланчанын баласы деп. Туурабы? Ушага чатак болуп атат да. Биз ошого нааразыбыз да. Тартипке келтирип койгула, 1-курс менен 10 айлык балдарды дейт экен. Дегенде буларды кийиндирип алып чыгып кетип, ошондой алып тизип, анан урат экенде көп. Үчө менин балам урат экен. Өлүп калгыча эле уруптур да, кыскасы, өлүп калгыча эле уруптур. Балдар мойнун алып, чимберде дагы мойнун алса, ошону неге дүйнөсүн мойнуна коюп соттобой атат. Камалган балдар айтып атпайбы? Агай бизге обед малында дайындаган, обед малында дайындап кечкиге бизге чыгарып берген. Бул дайындабаганда биз чыгарып берет демесе элек, биз урбайт элек, өлтүрбөйт элек деп атат. Сабыр кылыңыз эмеже. Үйлүү болуш ар бир адамдын кыялы. Дал ошол кыялыңызды орундатыш үчүн мен сиздерге Карагай курулуш компаниясын сунуштаймын. Эмне себептен деп ойлонушуңуз мүмкүн. Анткени бул курулуш компания акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен курулууда. Бул жаңы курулуп жаткан үйдө газ, свет, ТЭЦ, бардык чарбалык жумуштарынын бардыгы чечилген. Карагай курулуш компаниясынын документациялык иштеринде көйгөй жок, бул жактан 100%га кепилдик берилет. Бул курулуш компаниясы курулуштун А блогун толугу менен бүткөрдү. Ал эми калган 2 блогунда курулуш иштери жүрүп жатат. Дал ушул курулуш компания туурасында кенен маалымат алгыңыз келсе, өздөрүнүн YouTube каналы бар экен, ага катталып, кенен маалымат алыңыздар. Жана ошондой эле экран астында жазылган телефон номерлерге чалсаңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Кыялыңыздагы аянты кенен, тынч жерден үйлүү болгуңуз келсе, анда Карагай компаниясын тандаңыз. Анткени бул компания сиз ойлогондон да мыкты. жылдын декабрь айында Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айылындагы кесиптик окуу жайында окуган 15 жаштагы бир өспүрүм өрт окмоктон каза болгон. Биз ошол кезде бул тууралуу атайын берүү да жасаганбыз. Анда аталган окуу жайда окуп каза болгон Элдиярдын ата-энеси маркум уулу окуу жайда жогорку курста окуган балдар тарабынан сабалып каза болгонун айтышкан. Буга кошумча аталган окуу жайда иштеген Чимбердүү аттуу жарандын жогорку курста окуган балдарга ошол окуу жайдагы 1-курстагы курсанттарды тарбиялап койгула деп салып берген деп билдиришкен. Анан кеч курун ошонто чай тамакты ичип келгенден кийин 3-курстун балдары келип Чимберди агайга айтат экен: "Агай, не болду? Бая сүйлөшкөндөй кылайлыбы?" дейт экен. Анан агай айтат экен: "Тартипке салып кичине мемет кылып койгула" дейт экен. "Тартипке келтирип койгула 1-курс менен 10 айлык балдарды" дейт экен. Дегенде буларды кийиндирип алып чыгып кетип, ошондой алып тизип, анан урат экенде көп. Үчө менин балам урат экен.
өлүп калгыча эле уруптур да, кыскасы өлүп калгыча эле уруптур. Учурда бул иш Өзгөн райондук сотунда каралууда. Ал эми аталган окуу жайдын жетекчиси жумуштан кетсе, Элдиярдын өлүмүнө шектүү делген бир нече бала жана аты аталган Чимберди аттуу жаран убактылуу кармоочу жайда. Бирок Чимберди аттуу жарандын жакындары анын бул иште күнөөсү жок деп эсептешет. Биздин чыгармачылык топ Өзгөн райондук сотунун имаратына барган учурда Чимберди аттуу жарандын тарапташтары бизди ортого алып, алардын атасы кармалуусуна биздин күнөөлүү экендигибизди айтышып, жулмулууга алышты. Биз ким тартканы келгенибизди сурап алыш керекпи? Бүгүн биз Өзгөн райондук ошол сотунун алдына турабыз. Эсиңиздерде болсо, мындан бир нече ай мурун биз Өзгөн райондук ошол кесиптик окуу жайлардын биринде 16 жаштагы жигиттин жогорку курстун балдарынан таяк жеп каза болду деген маалымат чыгарганбыз. Учурда ал ошол иш боюнча сот процесси жүрүп жатат. Бүгүн биз дал ошол окуянын дагы кийинки бөлүктөрүн тартканы келгенбиз. Бирок ошол шектүү деп катары кармалып жаткандар бар, айтор экинчи тараптын дагы үнүн угууга даярбыз. Бирок алар ошол өздөрүнүн чындыгын, өздөрүнүн маалыматын айтуудан тилекке каршы баш тартышты. Анын ордуна видеону таптакыр тартпашты талап кылып, бизди аймалап журмалаганга чейин барышты. Биз ушул жерде дагы бир жолу кайталап коебуз. Биз эки тараптын тең үнүн бирдей чагылдырууга, эки тараптын тең чындыгын бирдей чагылдырууга ар дайындарбыз. Албетте, кимдин күнөөлүү же күнөөсүз экенин сот гана аныктайт. Биз Чимберди аттуу жаранды да, башка шектүү катары кармалган балдарды да кылмышкер же күнөөлүү деп айтуудан таптакыр алыспыз. Болгону эки тараптуу тең карап, калыс маалымат чыгарабыз. Дал ушундай принцип менен учурда убактылуу кармоочу жайда отурган Чимберди аттуу жарандын жакындарына микрофон сундук. Бирок алар камерага сүйлөөдөн баш тартышып, бизден видеону өчүрүп коюуну талап кылышты. Сиздин маалыматыңыз барбы? Сиздин өзүңүз чындыгыңыз барбы? Айтың, микрофон сунуп. Акча үчүн келсеңер керек. Жок, биз элге акысыз кызмат көрсөтөбүз. Тартпагыла. Эмне тартып атасыңар? Эже маалыматыңыз биз маалыматты эки тарап беребиз. Эмне тартасыңар? Ооба, Чимберди деген мен силерде ошол бээңерге куюп коюп туруп ошо Чимберди дегенди жаттап ошол айтыңыз. бардыгын айтып, Чимберди Чимберди деп биз олардын үнүн укпайбыз. Сиз анын айтыңыз. Биз айтыңыз ону. Ошону биз ошондон биз сарп беребиз, эже. Жок, YouTube'га биз мына жерде болгон ситуацияны чыгарбагыла. Эже, мен сизге маалымат берсеңиз болот. Мына өзү деле неге бизге келдиңиз? Биз сизге барбасак, сиз неге мага келдиңиз? Келебиз, конечно келебиз да. Жок, силердин мынга бизге текшерип келдиңер да. Неге келбейбиз? Мен бул жактан чыксам өзүм түшүнбөй калдым. Үчүн эле жакалап кеттим. Жок, как жакалайбыз? Мынаны көргөндө жакалайбыз анан кийин неге тартасыңар? Баласы өлсө, баласы өлтүргөндөр менен сүйлөшсүн ошолор. Ошону билип алгасыздар да. Баласы өлтүргөндөр менен сүйлөшсүн. Менин акам не причем бул жерде? Түшүнүктүүбү? Мен акам комендант деле болуп атышат. Силердин резонанс болуп кеткениңерден камалып атат ошо. Мен камалып атамы 48 саатка деп эмнеде отурганда да укам биз ошол жерде. Булар билет экен, булар мурда иш түшүп жүргөн экен. Резонанс кылса, булар ошол каматып кое берет экен. Олор ошентип олордун баласы өлүптүр. Эгер сиздердин атаңыз азыр камалып калыптыр, туурабы? Эгер сиздин атабыздын биз силерге бере турган акчабыз дагы жок. YouTube'га чыгарып кой. Мен кара угуп тур. Мага бир тиын акча бербей эле коюң. Бир тиын акча бербей эле коюң. Эже, мен караң. Азыр эгер атаңыз мыйзамсыз камалды, мени мыйзамсыз атам камап коюшту десеңиз, пожалуйста. Жок, булар резонанс кылганы үчүн анан кийин отурат. Бизди чыгарбай эле койгула. Бизди чыгарбай эле койгула. Если силердин атаңыз мыйзамсыз камалды чыгарып берсин десеңиз, пожалуйста. Азыр тартканды, биз эмнеде болуп аткан айкырган, кыйкырганды силер чыгарбай. Неге келип мага айкыр кыйкырдыңар өзүңүз? Чыгарбай эле койгула. Чыгарбайсыңар, чыгарсын ушулар. Чыгарбайсыңар. Албетте, бизге карата мындай жулмалоо жана коркутуу үчүн укук коргоо органдарына кайрылууга толук акыбыз бар эле. Бирок биз бул үй-бүлөнүн учурдагы абалын түшүнүп, андай кадамга барган жокпуз. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Биз бардык тараптын үнүн чагылдырууга даярбыз. Эгер шектүү катары кармалган тараптардын өз чындыгы болсо, аларга да ар дайым эшигибиз ачык.
Ал эми соттук иштерге келсек, бул күндөгү сот процесси жабык өттү. Соттук отурумдун ачык өтүүсүн жабырлануучу тараптын жактоочусу өтүнүч келтирсе, шектүү тараптын жактоочусу макул болгонуна карабай Өзгөн райондук сотунун судьясы бизди камерага тартуубузга уруксат бербеди. Коомчулукта сот тутумуна нааразычылык жараткан көйгөйлөрдү талдап, аныктап, аларды чечүүдө жарандык коомдун өкүлдөрү менен диалог жүргүзүүчү аянтчалардын түзүлүшү бүгүнкү күндүн талабына ылайык чечим деп эсептейм. Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн качпастан, алар менен ийир олтуруп түз кеңешип, биргелешип иш алып баруу сөзсүз жакшы жыйынтыктарды жаратат деп ишенем. Мындан башка коомчулукта кызуу резонанс жараткан соттук иштер боюнча судьялардын чечимдери тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, так маалымат берип туруу бул учурдун талабы. Өздөрү таза болуп, чыгарган чечимдери мыйзамдуу жана адилеттүү болсо, судьялардын жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгуудан баш тартышына эч кандай негиз жок деп ойлойм. Сиз ушул жерде жана каза болуп калган жигиттин кимиси болосуз? Абасы болом мен. Абасы болосуз. Абасы болом, ооба. Азыр эмне болуп атат? Сот процесстери кандай жүрүп атат? Сиздер эмнени айтып атасыздар? Сот процесс. Кимге нааразы, кимге ыраазысыздар? Биз соттун жана тергөөчүсүнө нааразыбыз. Өтө туура неме коюп атыптыр да. Жана немени угузганда сапсын туура коюп атыптыр. Жанакы бизде балабыз өлүп атат элдер. Алар өлбөдү дегендей кылып башкача жанакындай статья коюп коюптур да. Биз ошого нааразы болуп атабыз. Анан жанакы немелердикин дагы силер укпадыңар, соттордун немескен сүйлөгөндөрүн, беркелерин дагы. Алар дагы же акча жеп алган, кандай болгон, сапсын кыйшык сүйлөп атат да. Башкача. Не болду ошондо? Ошону аныктап бизге баары жогун ошол жерде тарттырып, законный кылып ошо ичкерте, ошондой кылса бизге жакшы болот эле да. Эл эми буну көрүш керек эле, угуш керек эле. Мал өлгөн жок, адам өлүп атат. Азыр сиз сот процессинин жанагы жабык өтүп жаткандыгына нааразы болуп атасызбы? Нааразымын да, нааразымын да. Ушунча эл болгондон кийин, өлтүргөн анык болгондон кийин, жигит 16 жаштагы бала өлүп атса, күлгүндөй бала эчтеке көрүлөт да. Анан нааразыбыз дагы, нааразы болбой кандай ыраазы болобуз. Ошол жерде ачык эле коюп, алардын тууганы бардыгы көрүп, ошол жерде угуп, ошолордун бардыгын угуш керек эле да, туурабы? Вообще туура кылбай атат мындай. Онякта Садыр Жапаров туура иште, мынандай деп атат, соттордон бери. Эч туура чечим чыкпай атат да. Азыр ам жаап, камераңы алып чык, мынандай кылгыла деп. Бундайды эл көрүш керек. Көрсө анан кийин бардыгыбыз коркобуз, бала чаканы чыгарбай түндөсү. Башка кылбай, отур мына жерде мынандай болуп атат деп, туурабы? Ушагы чатак болуп атат да. Демек сиз сот процессинин жабык өтүп аткандыгына нааразысыз. Нааразымын да, ачык өтүш керек эле, тартырып кое бериш керек. Эми бул дагы туура элге көрүнүш керек, эл билиш керек. Мынандай болуп атат, паланчанын баласы деп. Туурабы? Ушагы чатак болуп атат да, биз ошого нааразыбыз да. Тергөөчүсүнө нааразыбыз. Капкаяктагы жанакындай статьяларды коюп коюптур. Буну ачык өткөргөндөн кийин ачык баары жогун ачык коюш керек болчу. Жашыра турган жери жок, акча жеп алсаң да башка жашаса болот. Болду, мен сөзүм ошо. Ачык өткөрүш. Рахмат. Аты жөнүңүз ким? Атым Касымали. Рахмат. Абасы болом мен. Сүйлөйсүзбү? Мен абасы болом, мен Руслан атым. Мен мынау алеге Чимберди деген агай тууралуу сүйлөйүн деп атам да. Бул агай деген кандай агай бул? Өзү агай болуп туруп анан кийин 3-курстун балдарына 1-курстун 10 айлыктарды тарбиялап койгула деген өзү туура сөз эмес да. Биз ошол агай тууралуу келип атабыз азыр. Агайдын соту тууралуу кел. Азыр агайдын сотун кийин 10 жылдырып койду. Ошону эмне себептен ал агайды тез сот кылат? 1 ай 20 күн дегенде зорго киргизди. Ошол биринчи өзү агай, берки 3 баланын убалына калганам ошол агай болуп атат. Ал кызыл кандуулук кылып, берки жаш балдарга айтып коюп атпайбы? Муналар тарбиялап койгула деп, ал кыргызда сөз бар. О чачын ал десе башын алып келет. Ошол агай айтып атпайбы? Ана балдарды тарбиялап койгула, 3-курстун балдарына жол ачып коюп атат да. Ошол балдардын убалына ушул агай жооп бериш керек. Ушул агай, биринчи агай сотто болуш керек. Мен миненем ушундай, мен жаке миненем. Кыскараңыз, менин эли журтум бүгүн канчанчы эмне? 3 март мына Өзгөн элинин сотунан чыктык. Биз азыр иш такыр бизге мындай
чындык жок. Биз наразыбыз. Эме Чымберди деген агайы ошол камалыш керек. Ал камалбаса биздин сот отуруму 1 жыл, 2 жыл болсо дагы ал отурбаса бүтпөйт. Биз ошол мугалимге карап ушул убакка келдик. Мына 3 баланы алып киришти. Агай менен 4-тө. Биздин оюбуздакыдай сот болгон жок. Ал мектепти деле биз кийинчерээк уктук. Ошо тартиби жок, тарбиясы жок. Ошо балдардын баары ошол жерде экен. Мугалимдердин дагы мына Чымбердинин 10 жылдык 10-чы классты бүттү деп атат. 10 жылдык эле немеси бар экен. 10-чы классты бүткөн эле документи бар экен. Ошону менен куратор эле болуп иштедим, мугалим болуп иштедим деп атат. Ал жерде мындай высший мугалимдер жок. Бу балдарга тарбия, талим берген. Ал жерден менин оюмча бир жакшы бала чыкпайт. Азыркы мына 3 баланы көрдүк. Булардын да үчөөнүн тең ата-энеси жок, тогомолок, жетим балдар экен. Ошондой ишке бара турган. Ал десе ал, ур десе уруп, өлтүр десе өлтүрө турган. Ошо мен биринчи ошо мугалимдердин тазаласын ошол мектептин, Куршап лицейинин. Анан ошол мектеп оңолуп, балдар оңолуп, анан кийин биздин заман оңолот. Ага чейин ич Куршаптын лицейинен жакшы балдар, коомго пайдасы тие турган жакшы балдар чыкпайт. Менин оюмча ушул. Элдиярдын атасы болом, өлгөн баланы. Ушул күнгө да ишенбейм балама. Ушундай акыбалга калып калганыма. Бул жерде чындык жок болуп атат. Бир мал жоготкондой эле мамиле кылып атат. Чындык чыксын эли журтума. Ошо чындыкты гана кылам. Сот процесстери тууралуу кандай? Наразысызбы, ыраазысызбы? Наразымын. Hiç чындыкты чыгарбай чат. Балдары мойнуна алыптыр. Чимберде да мойнуна алса, ошону неге күнөөсүн мойнуна коюп соттобой атат. Статьяларын коюп. Ошол. Рахмат. Эже келиңиз өзүңүз. Мен ошо Элдиярдын апасы болом. Bir ay 23 gün мелисаканага күнүгө барып аттык. Чындык болбой атты бул жерде. Bir gün bir баланы камады, эки баланы эч такыр камабай, аты жөнүн териштирип, биз мына бала уруп, мына бала өлтүрүптүр го, неге камабай атасыздар десек, биз билип атабыз, биз териштирип атабыз, бизге убакыт керек дейт. Ошентип атып, кыйла күн убакыт өткөндөн кийин эки баланы зорго киргизди. Киргизгенден кийин агайын да киргизбей атышты. Таныштары бар экен. Агайым 1 ay 23 gün мелисаканада күн түн барып аттык биз. Кирбеген эшигибиз, какпаган эшигибиз, барбаган, баспаган жерибиз калбады. Ошко чейин бардык. Акимге кирдик, прокуратурасына кирдик, орун басарына кирдик. Бар жок иш карап атабыз, териштирип атабыз, чындык болот дейт. Чындыкты убакытты өтө созду. Азыр сиздердин талабыңыздар эмне болуп атат ошондо эже? Биздин талабыбыз ойдогудай болгон жок, эч качан соту эми каралат дейт. Эми каралганы менен бизге кыргыз элиме биз үчүн чындык болуш керек бул жерде. Негизи сот процесстерини ачык же жабык болушуна кандай? Сиздер кайсысын каалайсыздар? Биз ачыгын каалайбыз соттун, себеби эл, кыргыз элим да, журтум дагы, тууган уругум дагы бар жогу ачыкка чыгып, айкын билиш керек. Бизге ушу талабыбыз 3 бала, агайы, мугалими 4-тө камалыш керек. Соттолуп көп жылга кесилиш керек. Мен баламы ысыктан дагы сактадым. Ысык өтөт балам. Салкында иш кыласын, жумуш кыласын деп ысыктан сактадым. Суукта да сактадым баланы. Суук өтөт, балам жылуу кийин, тамак ичкин деп. Ушуга келгенде эч такыр сактай албай калдым баламы. Сабыр кылыңыз эми эже.
Агай обедте гана дайындаган экен. Азыр соттогу балдар, камалган балдар айтып атат. Бизге обедте гана дайындаган, алаксытып алып калып эртең кетесин деп алып калган экен баламы. Кечке мал кайра агайы чыгарып берет. Анан балдар тартипке салып тарбиялайм деп анан өлтүрүп коюп атат. Бардык күнү мугалимде болуп атат. Азыр ошол сөзүңүздү улай да. Биз ушу азыр Чимберде аттуу агайдын жакындары ал биздин атабыздын эч кандай күнөөсү жок, аны жалган жала менен камап коюшту деп атышат да. Эгерде мугалимдин мемеси күнөөсү жок болсо, эч качан милиция аны камабайт. Камалган балдар айтып атпайбы? Агай бизге обед малында дайындаган, обед малында дайындап кечкиге бизге чыгарып берген. Бул дайындабаганда биз чыгарып берет эмес элек, биз урбайт элек, өлтүрбөйт элек деп атат. Күнөөсү бар бул агайдын. Ал мугалимдердин тарбиячынын дагы мөөнөтүн неге алып калат? Алып калгандан кийин ишин так аткарыш керек болчу. Так айта турганыңыз барбы же? Мынау телефонду өзү мээнет кылып алган, шалга иштеп, ушу телефонду дагы сим картасы жок, блокировка кылып койгон. Чөнтөгүндө 6000 акчасы бар эле. Ал акчадагы себеби атасы меме элдердин үйүнүн морунсун тазалай турган аппарат алып берген. Ошону менен тиргилик кылат эле. Ошол акчасын дагы алып кеткен чөнтөгүнөн алып, тоноп, телефонун алып, телефону 3 күндөн кийин келип атат. Бу азыр сот болгондо бул телефонду сотко кайрылып, сурасам, Санабар деген эжеке чогултуп алган дейт. Буга ким жооп берет? Бул телефон менен акчага эч ким жооп берген жок. Чындык болбой атат. Чындык болгуча мен ушуну күтөм. İştenge. Bak bitirdinizmi? İşteng bol dersin. Allah nere olmadı çoğalın. İşteng. İştengender işteng. Yaşınlardan saçtayın ağla, karılanda açtayın ağla da işteng. At taştayın ola. Karılanda açtayın.